Так, салам алейкум. Бектесингте улантабыз. Так, биздики ылдыйкы ликвидностьтер полностью снятие болду. Bizde азыр бир ликвидность калды, основной. Эгерде ошол фрактал снятие бере турган болсо, ушул ликвидностька чейин карап көрсөк болот позициябызды. Ошол фрактал снятие бар. Бул жерден так аш түрүдө пока эч нерсе жок. Давайте көрөлүчү, 15 тайфрейм боюнча биздики тайфреймдер кандай калат экен. Бул жакта гэп бар экен. Азиан максималдын басында. Негизи продажа кетиши мүмкүн рынок, бирок ача муну агрессивно чото. Мен моделим жок бул жерде пока что. Ближайший фрактал. Балды келди. Бияктан биз эч кандай жакшы модель көтө алган жокмун продажага. Ошол үчүн позицияга кирген жокмун. Ошол фрактал снятие бар. Ылдыйкы ликвидность снятие бар. Покупкага карасак болот. Позициябызды бүгүнкү лондонский сессияны көрөт, кандай иштеп берет. Так, СНРга закреп керек мага. Так, СНРдан ага закреп бар. Эми ближайший фракталдан реакция керек покупкага. Уже ближайший фрактал бул. Жана ошондой эле бул. Так, американский сессия агрессивно лонг чыкты. ПДХны снятие кылды. Уже мага азыр не интересно, бүгүнкү күндө полностью пропуск этем. Вот ылдыйкы ликвидностьтарга келип берди уже американский сессияда эле. Так, эмне кылсам? Саат 9 болуптур. Көрөт, жакшы модель чыкса покупка караганга толук түрдө шанс бар. СНРга закреп бар. Так, бияктан покупка кандай? Бул покупканы алам азыр. Бирок кичине мындайраак кылып коем. Вот. Бир фрактал запас менен алып атам да. Вот, бул жакта ликвидный зона бар экен, ушул зонага чейин. Да, биздики азиатский сессия. Лондонский сессия чыкты. Лондондо бизде пока Азия фрактал снятие бар. Бул жактан да фрактал снятие бар. Лондон жакшы. СНРга закреп берди. Бирок ближайший фрактал жок покупкага киргенге. Так, рынок уже үстүнкү ПДХны снятие берди. Биз айткыча ылдыйкы фракталды снятие кылды. Вот. И реакция бар өтөгө. Эми позициябызды бул жактан пробелга чыкканын көрсөк болот. Жок, модель биздики до конца чыга алган жок, объем жеткен жок. Покупкага ылдыйкы ликвидность этип кайта объем чогултуп кетчүдөй. Бул жакта ликвидность снятие бар. Ближайший фракталдан реакция кандай болот көрөлүчү. Реакция жок, эч кандай. ПТЛ снятие болду. Так, бул жактан объем бар покупкага. Так, бул жактан объем бар покупкага. Модель чыкса алам азыр. Чыкпаса албайм.
Американская сессия. Так. М15 фрактал бар. Неэффективное снятие oldu. Реакция бар, неэффективное снятие. И ПТЛда снятие oldu. Переснятияга келип калышы мүмкүн да алдыйгач. Жол бозушу фракталга келип калышы мүмкүн. Рынок азыр чанткени бул рынок мындай айтканда данный момент покой движенияда турат да. Так, чыкты покой движениядан. Мейли, көрөлү. ПДХ снятие oldu. И рынок биздики тек профитти ала элек пока. Алды. Вот позиция биздики уже иштеп берди. Негизи бул жактан покупка киргенге шанс бар болчу. Пропускать эттик. Бирок бизде позиция бар болгон үчүн пропускать эттик. Бул жактан 2% зарабатывать эттик о депозита. Жакшы болду аябай. Полностью билсе да кайта обзор кылып коелу. Мен позицияга ушул жерден киргем. Ошодон фрактал снятие oldu. Основной фрактал снятие oldu. Так, М15га киребиз. М15ди карай турган болсок, бизде эмне бар? Американский сессия. Үстүнкү фракталды снятие алгандан кийин реакция болду ылдыйга. Ылдыйга фракталды снятие кылды. Реакция берди дагы. СНРга закреп болду. И бул жактан мен уже покупкага кирдим. СНРга закреп болгондо стоп-лосту запас менен алдым. Ближайший фракталды снимать этиши мүмкүн. Буну дагы и на всякий случай ылдыйга коеюн дедим дагы. Рынокто покупка алдым. Ошентип фракталга чейин үстүнкү хай. И рынок ылдыйга фракталын снятие кылып берди. Канакей. Вот, ылдыйга фракталын снятие кылды. Бул жактан да снятие кылды. Разворот алып, рынок дальше өтө кетти. Позиция полностью отрабатывать этти.